Қалайсыз? Жақсыбы? Тынчпы? Бала чақа үйче иштер болуп атабы? WhatsApp группалар эми ошол аялдардын көйгөй сунуштары кээде телефондо чалып, кээде бирөө аркылуу кайрылышат. Ошо аялдардын эмеси менен, согласиясы менен группа ачып, ошо группа менен кошушуп, айылда эми жакшы жаман иштер болот, сүйлөшө турган сөздөр болот, кайрылып турушат азыр бүгүнкү күндө. Устук чайды жуп берейинби? Ой, көмтен чай ішкен. Алай. Шату қойған жақсы. Основной Айыл тынчпы? Кантип атасыздар? Бүгүн байрамга эме жок бекен? Окуучулардын уюштурган. Ошол группадагы аялдардын күйөөлөрү билет, балдары билет, мас болуп келет деген эмелер болот. Жекече кайрылат да. Мас болуп келет. Эскертүү беребиз, барып жолугуп сүйлөшөм, көбүн тааныйм. Эми айылда айылдын элин 100% эмес, эми 70-80% тааныйм да бүгүнкү күндө 2-3 айдан бери ушу жумушту мойнума алып иштеп атам. Чап кой. Айтып атам, ошо кайрылгандар, мага кайрылгандар менин оюм боюнча мына выход таппай калгандар кайрылат да. Выход жок. Эскертүү болгон, эми күйөөсү ичип келсе, кичине түшүнбөстүк болсо, атасыга айтып, бир туугандарга, айылда ошо аксакалдарга. Мен аралашканым эл туура эле түшүнөт, бирок айыл башчы эми адамдардын жеке турмушу, эми бардык кылган иштер, аракеттер бул чегинде, мыйзам чегинде болот да. Басымдуу бөлүгү эми жаш семьялар ушу жумушсуздуктан чыгып атат бизде азыр. Карантинде ызычуулар көп болду, көп ошондой конфликт аралаштык. Миграциядан келип, кете албай туруп калды, азыр билеттин баасы кымбат. Жумушсуздуктун айынан башталат. Пландары бузулгандар бар. Жумушсуздуктун айынан сыртка чыгып жумуш издейт, шаарга барат. Тең туштары жолугат, ичип келет. Максаттын айылда кандай көйгөйлөр болгон болсо, мен дагы ошол көйгөйлөр менен кабардар болом да. Аялдарга тиешелүү, же болбосо жалпы бир калкка тиешелүү көйгөйлөрдү бир кеңешип турабыз. Кээ бир учурларда менсиз деле максат өзү чечип кое турган маселелер болот. Ал эми кээ бир учурда менин дагы өзүмдүн ордум керек болуп калат ал жердечи. Ошондой мезгилдерде чогуу чечебиз. Максат сен ошол эмеңди башка айыл башчыларга дагы Айтам, азыр сунуштар болду, жакшы сунуштар. Максат менен чогуу биз мектептердеги ушул миграцияда жүргөн инсандардын балдарыны өзүнчө кандай шартта, окуу шарты кандай болуп атат, же болбосо мектептеги баягы коомчулуктагы аларга балдардын кылган мамилеси кандай болуп атат, мугалимдердин көз карашы кандай болуп атат, ушуларды биз иликтешибиз керек. Ошон үчүн дагы миграция аялдарга болгон жардамыбыз ушул биздин. Ошо балдардын дагы аялуу катмарга айланып калбадыбы, алардын жан дүйнөсү канчалык деңгээлде өксүп атат. Буларды биз жакындан эме кылышыбыз керек, жакындан тааныш болушубуз керек. Ошону биз чогуу аткарышыбыз керек. Ар бир максат менен эле эмес, башка айыл башчылар менен дагы ушуну аткарышыбыз керек. Эни катары мен сүйлөсөм, максат эми бир агасы катары өзүбүздүн жакшы кептерибизди айтып жолго салышка аракет кылабыз да.